Анан кийин бизди эмеге чыгарышты. Ошол эл катары менен даватка чыгып келейин 3 күнгө ниет кылып Лахорого 3 күнгө бардык. Биз менен ошол Кыргызстандын ошол жердик эме аалымдардан дагы чыгышты. Мен аалым деп деле болот, бирөө чыгып жүргөн мындай бир абышка кызмат кылып эле калап неме кылып тамак чайларды кой башка кылып, анан мен кызматчы экен деп кийин сураштырсам, Хаккания деген медресени бүтүрүп көп жылдан бери сабак берет экен. Анан сүйлөшүп отуруп китептен айтып отурсам, кыйла чоң аалым экен алчы. Ушунчалык кичипейил. Анан биздин аалымдарды көрбөсүн дедим. Мен биз төргө чыгып түшпөй коебуз да. Эгерде 4 аалым катары отуруп алса биз ташка калат. Алалды чай күйүп беришим жок да, өзү күйүп чай бизде. Ал болсо кызмат кылып ушунчалык деңгээлде эме кылган. Хаккания деген Кытайдын чек арасында, Пакистан менен Кытайдын чек арасындагы жерде сабак берет экен, медреседен бүтүргөн ушундай аалым экен. Карачилик башка Интикам деген бала бизге ошол мындай жетекчи болуп, амирсап болуп чыкты. Эми сүйлөгөн сөзү, маданияты өтө жогору чындыгында. Анан мага дагы баян айтып атышты, Нурулла кары Котаршин болуп берип атты. Анан ошол мен ооруп калдым. Аба ырайы ыңгай, аякта 40 градуска жакын жылуу да. А бизде суук. Анан менталитет тамак аш бөлөк, башка бөлөк. Анан мен жанагы муздак суу ичпеген жаны муздак суу ичип тамагым ооруп калдым. Анан Шейх Умар мага зияратка келди. Даватка чыкканда бир келди, кийин ооруп атсам бир келди, айтты 3 жолу зияратыма келип кетти. Умар шейх ошол Дюбант Ревант университетиндеги сабак берген чоң аалым. Фыкыктан сабак бизге келип кеткен 2 жолу. Мен дагы келип кеткиле, келип бизге лекция окуп бергиле, биз мамлекетибиз ошол акыйкат туура динди колдойт, ошол боюнча деп мен аларга мындай бир чакырып айттым. Анан биздин мамлекет менен келишип, биз атайын тараптар кызматтар макулдугун берсе, келип кетсе дагы берекеттерин академияга келип кеткен. Берекеттеринен иншалла пайдаланабыз. Анан ошол кишинин бир сөзү мага өтө мындай таасир этти. Атайын келип өзүнчө сүйлөп, араб тилинде сүйлөп берип атты. Биз көлдүн казысы алмаз казы көчөгө бардык да. Анан мынтет Хакимул Умма деген адам өткөн, үммөттүн эң бир хаким адамы Ашраф аль-Тахануи индиялыктардан. Анан ошол жанагы Шейх Ильяс Азиретинин даватты баштап аткан убагында эми булар эми апендилер ушулардын даваты күйгүздү. Же илим окушпай же башка албай кечке дават кылып жүрө берет деп жаман көрүшкөн да. Анан Шейх Ильяс дагы барып эле даватка чыгып берип, сүйлөп берип, айтып берип дей берет экен. Эми ал киши чоң адамдар намаздын философиясын, намаздын кадыры, намаздын далилдерин, рүкүндөрүн, парыздарын, сүннөттөрүн, мустагаб, мубак, макру баардыгын катарын айтып берген. Только намаз маселенин бардыгын сүйлөгөн улуу аалым, дүйнөлүк талкар аалымдардын бири, саналуу аалымдардын бири. Анан бир күн жатыптыр. Тиги даватчы Шейх Ильяс келе берген айтыптыр. Өзүнүн жана шериктериге Зафар Ахмад Усманийге, Аллаху алам жээн экен бул, карындашынын баласына айтыптыр. Бар сен бул дервиштерге кошулуп бир көрүп кел барып. Ушуну көрүп кел. Не деп атат ушу? Жаман кыйнап берди го. Тынчтык бербеди бизге. Дептир. Анан тиги өкү анан макул деп даватка чыгыптыр Шейх Ильяс менен кошулуп. Анан гаш деп код кыдырып, негизи ушу гаш, анан жанагыдай эме деген сөздөрдү бизде кыргызча которуш кетсе которуп ачпай туура эмес да. Кайсыл тилдеги ошо тилде боло бериш керек. Эгер кыргыз тилинде жок болсо, телевизордо сыналгы деп айбек тапкан деле жокпуз. Лесбияндагы бир нерсе деп котордук, бир нерсе котордук. Эч ким иштеткен деле жери жок. Ошон үчүн жанагы дават, каш бойдон кала бериш керек. Анткени тил ошентип байыйт да, урматтуу бир тууганым. Тил жана эл ошентип кошулуп байыйт, сырттан келип сиңип кетет да. Ачки, көзөйнек деп атабыз, китеп араб тилинде, кагаз араб тилинде, сотка деп атабыз, телефон деп атабыз. Кайсы тилден келсе, ошол сөз бизде жок болсо, ошол тилдин өзүнө кириш керек дагы. Биз тилибизге карап, бияк-биягын чойгулап, бургулап, кыргызча кылып алабыз да. Тартип ошо. Мечит деп айтабыз. Масжид арабча. Мечит, ч деген арабча жок, бирок биз мечит кылып алганбыз да. Ошол сыяктуу эле ушулар жанагы кээ бир даваш туугандар бизде ушундай бар, жана бөркал десе баш алган, иштимага салып эле, чогулушка салып эле, аны которуш керек, муну которуш керек деп эле айтканда толтура. Мен ошолорго каршы элем, анын кереги жок. Ошол ар кимдин тилинде ошо келген сөз, ошо менен кала берсе, тил байыт ошону менен. Түшүнүп туугандар. Анан ләрнекен айтып которо беришет, ошо туура эмес таптакыр. Тил ошентип байыт. Эменин сөзү бар, Салижан Жигитовдун сөзү бар да, ошентип, эл да ошентип байыт. Бул кыргыздын катындары туу эле байытып бербейт. Ошол сырттан келген, аяк бияктан келгендер келет, бул Манаста келет да. Эмне деп Манаста келет билесиңерби? Манаста келет, кулал таптап куш кылдым, курама жайнап журт кылдым, эл кылдым деген сөз. Курама эл кылдым деп атат. Кыргыз кыркыруу деген сөз. Шуну урмат бир тууган, ошон үчүн мындай бир терминдерди которгон этият болуш керек да. Бир жолу ошентип көчөгө чыгып албаш керек. Доктор, наук деп атабыз, эч ким которгон жери жок. Кыргыз тил илим, филология илимдеринин доктору деп айтып атабыз. Чынбы? Филология кайсы тилден келген? Илим арабтан келген, доктор кайсы тилден келген? Бирок кыргызча айтабыз. Мисалы үчүн Үмүт Култаева
Филологияның доктор, академик, профессор деп айтып атабыз. Нормальный сөз. Нормальный сөз. Кыргыз республикасынын президенти деп атабыз. Республика жактан келген, президент жактан келген мисалы үчүн болбосо Кыргыз өлкөсүнүн ажоосу дешибиз керек эле. Ал деле бул деле туура деген сөз да. Ошон үчүн котормолорго этият маани кылыш керек. Анан бирөө айтып эле ушундай айтып атат десе эле коркуп кетип котора бербеш керек. Урматтуу бир туугандар. Мына бүгүн бирөө чыгып айтып атат. Абдушукур ажы менен Чубак ажыны Америка менен Россияга киргизбеш керек деп. Биякта эле бирөө жазат, мектепте жүргөндө эле жакшы эмес болчу, палант аты мындай болчу. Бир ери менен өлүп калды, бир эрин түрмөгө каматып койду. Азыр ошакар баптист ошо диндеги башка бир кара тору жигит менен жашап атат, палант түкүн деген жазып атат этегине. Мага биз маани бербейбиз. Ошон үчүн ар кимдей сөздөргө маани бербеш керек дагы, туура жолдо кете бериш. Ал мухим, ошол жанагы Ашраф ал-Таханови Хикмат Хакимул Умманын жен чоң алым, ал дагы чоң алым, окумуш алым эми, ал дагы чүмөлө чоң алым. Анан дааватка чыгып, анан кыдырып, каш кылып элдердин баарын кыдырып атып, анан Кудайдын кудурети менен ошол жанагы кыдырып аткан чоң алымдын досу үйүнө барып калышат. Досу Европада окуган, башка кылган илим доктору болгон, 15 жылдан бери дос дейт. Анан ал убакта даават калима айтып кой деген билет эле, билесиңерби? Калима айтып койчу, ла илаха иллалла, ла илаха иллалла, башка эч жок болчу, калима айтып кой дей берди болчу да. Анан калима айтып кой десе, жанагы кургур калиманы билбей калыптыр да. Эң чоң алымдын досу калима айтып кой десе билбей калган экен. Ошол жерде Зафар акын Усмани абдан кыжаалат болуп, келип кыжаалат болуп айтыптыр. Тага, тайеке, биз абдан уят болдук. Биз экөөбүз илим алабыз дейбиз, дүйнөнүн бар китептерин айтабыз, алым арабтарга, алым эместерге, башкалардын баарына жооп айтабыз, илимдин маңызынан сүйлөйбүз, бирок биздин дос болуп катташып жүргөн досторубуз калиманы билбейт экен. Деди. Ошондо Ашраф ал-Таханови мынтип айтыптыр экен. Бул чоң адам, урматтуу бир туугандар. Ашраф ал-Таханови бул илимден жыт билгенди баарды билет. Илим билбеген муну билбейт. Муну билбеген илим билбейт деген сөз. Ким бул Ашраф ал-Таханови десе, сен өзүң ким деш керек ачы. Түшүндүңөрбү? Мисалы үчүн араб тамгасында мим деген тамга бар десең, аны билбейм десе, араб тамгасын билбейт деген сөз да. Мимди билбеген араб тамгасын билбейт дегенде, Ашраф ал-Тахановиди билбеген илимди билбейт деген сөз. Ошо илимдеги мим эле орду мунуку. Же далдай эле мисалы үчүн. Анан айтыптыр, биз дейт көптөн бери илим менен жүрөбүз, биздин жакын туугандарыбыз ошол үмүт үзүп калдык эле, кантип булар динге киргизебиз деп. Илимдин бардыгын айтабыз. Бу Ильяс деген араб тилинде аль-яс деген сөз үмүтсүздүк деген сөз. Мисалы үчүн араб тилинде синнул яс деген сөз бар. Бул деген аялдар айыз көрүп, айыздан үмүт үзүп, бала төрөгөн үмүт үзүп калганда, булар синнул яс үмүтсүздүк жашына жетиптер деп айтылат да. Анан Ильяс деген сөздүн Ильяс деп айтса, үмүтсүздүк. Бул айтты да, сен үмүтсүздүктү үмүткө айландырдың деп айтты Шейх Ильяскачы. Мен үмүтүм үзүп калгам, өзүм чоң алым болуп, элге сабак берип, китеп жазып атсам дагы, ошол жакын туугандарыма даават айтып, ошолорду мындай бир кантип намаз окутуп алам, келмeye келтирем, ошого себеп болом деген үмүтүм үзүлүп калды эле. Сенин кылган ишиң, сен үмүтсүздүктү үмүткө айландырдың деп ушуну мага Шейх Умар айтып берди. Андан бир күн мурда Алмаз Казы айтып аткан, ой бияка келдик ажеке, карачы, эми жөнөкөй эле сөздөр адамдар келип атат, биздин көзүбүз ачылды го, бирок кечирип коюңуз, көчөгүбүз да кошулуп ачылды. Эки жер чогуу ачылды биздики. Астагфирулла Казеке, мынтип айтып айтсаңыз тойгон ажурушат бизде эми. Андай айтпаш керек бир некелер дуя сөздөрдү бизде өчүрүп турабыз биз камерадан. Десем таксыр жок мындай дейт, көзү ачылды биздики. 15 жылдан бери казымын дейт. Кээ бир тууган алыс жакын туугандар намаз окугандар арасында бар дейт. Өлкөнүн Кысы көлдүн баарына маселе айтабыз, бирок жакын туугандарга биздин берекебиз жетпей атат. Көз ачылды буга. Бирок көчөгүбүз ачылганы, биздин авир ачылган ушул болду дейт. Эртең кыяматта кантип жооп берем мен? Ушулар намазга келбей айткан. Эдегеле биздин алып аткан илимибиз, берип аткан илимибиз, айтып аткан сөздөрүбүз, китептерибиздин бардыгы эмне максатта? Эгер ошол алган илимдин бардыгы бизге ыйман бере албаса, жеткире албаса, намаз окуй албаса, ошол тузакка чыга турган болсо, анда илим алып кереги барбы дегиле бизге? Казы болуп, муфтий болуп, алым болуп кереги бар бизге дегиле. Бул биздин пайдабызгабы, зыяныбызгабы деген маселе. Эгеле ушуну алып келген пайгамбарлардын максаты эмне? Деген ошон үчүн биз шерменде болдук деген сөздү ошентип Казекебиз айтып, урматтуу бир тууганыма ушундай бир ийгиликтер менен болду.